жата берет. Жөн эле. 365 күндүн почти bir 150 күнү кыш болуп атпайбы? 150 күндө 1 тонна сөл жаныңыз жата берсе, сизге зыян эмеспи? Анан көрөктүү ошол 1 тонна сөл жанды иштетип күнүгө 500 кило, 600 килограммдан биогумус чыгарып ошону сатып туруп, онун акчасын ага сонун условия жаратып бергенибиз жакшы эмеспи? 150 күн жөн эле жата берет. Суук болсо эле кыймылдабай жата берет. Мына биз азыр багып атабыз. Биздики жатат азыр, кыймылдабай эле. Барып ассаң эле өзүнө жараша азыкты жеп коет, калган малда үлгүрөп уктап аткан булар. Мына күн ысыды, азыр кыймылдай башташты. Туйт, мен 22 градус ысык болсо, кышындасы. Булар немелерди ноябрдан баштап туруп, мына февралдын акырына чейин бир сөлжан 40ка көбөйүп кетет. Тез мындай. Мына ашып кетет да эмеси. Ошого мүмкүн болушунча тепло буларга. Жылуулукту камсыз кылып бериш керек. Бул деген чоң завод болот силерге. Производственный завод. Тынбай силерге акча киреше бере турган бир тармак болот. Ошого аракет кылыңыздар. Менде бар, сатып алам десеңиздер. Номерим бар. Дайым эле айттым, интернетте айттым. Менде сөлжан бар, эгерде алам десеңиздер, уруктук сөлжан 1 килограмм 1000 сомдон. Минимальный партия 10 килограмм. Bir коробкада болот, bir семейка. Ошону аласыздар, ошону алып келип туруп, бир портер көңгө саласыздар. 2 айдан кийин ошону уже 1 КАМАЗ көңгө саласыздар. Кетти уже. Цикл иштеп кете берет. Созор программа. Биз дагы сөлжөн алганбызда, ошону азыр үйдө эле коробкада карап атабыз. Мен кыймылы да азыраак болуп атат. Же жалаң эле кык салгандан ба? Жалаң эле кык салгандан эмес, азыр буга силер үйдө кармап аткан болсоңуздар, буну мүмкүн болушунча жайыш керек да. Bir коробкада кармаган Эки коробкада бөлүп. Мына bir коробканы мына менен алсаңыздар, 10 килограмм алсаңыздар, баягыны 5 коробкага бөлүш керек да. Bir коробкада турса бул кысылып тура берет да пространство. Бул дагы багы немеге окшоп өзүн атып көрөт да немесин, возможностун. Өзүндө ультразвук эмеси бар. Ошону атып көрөт дагы канчалык мага пространство бар, канча мен көбөйсөм болот. Ошону эгерде канчалык 10 килограмм сөлжанды алып келип туруп 20 килограмм кыкка салып койсоңуздар көбөйбөйт да. Эгерде 10 килограммды алып келип туруп бир портерге сала турган болсо, ошол жерде буга караганда 10 эсе жакшы көбөйөт. Кысылып атат. Мүмкүн болушунча буну бөлүш керек да. 10-20 коробкага кичинеден салып туруп бөлүп, суусун куюп койсоңуздар болду, иштеп кете берет. Мунун көбөйүү эмеси өтө, процесси өтө тез болот да. Эми кылса болобу мындай салахан жаңы салып. Деме Кышында. Кышындасы салафан жаап кармаса болот. Эгерде катуу суук болуп кете турган болсо, сөлжандардын баардыгы кырылып калат да. Анан мына ушундай кичинекей эле зданияда бул жерде эгерде сөлжан ушул жерде туруп силерге бир жылда 20-30 тонна биогумус чыгарып берсе, талада ушундай жерден 10 эсе көп жерде ошончо араң чыгарып берет. Муну интенсивный баккан жакшы болот да. Интенсивный багыш керек. Мүмкүн болушунча мына ушул эмени шартын түзүп бериш керек. Анан кислотносту көбөйөт, кислотносту көбөйгөндө индикаторный бумага любой аптекада сатылат. Барасыздар, аласыздар, биогумустан салып, сөлжандан салып стаканга. Жөнөкөй эле баягы өзүбүздүн ичкен суу бар го баягы. Аптекада ошодон магазиндеги ошодон куюп таптаза сууну. Баягы индикаторный бумаганы чайкап туруп ошого түшүрөсүздөр. Анан кийин баягы таблицасы болот. Нейтральный среда керек. Нейтральный среда керек да. Башы. Мындай кылып салып көрсөңүздөр, эгерде кызарып кеткен болсо, кормовой мел бар, ошодон алып келип туруп бир портерге бир 20 килограмм сейип таштасаңыздар, кайра ашказанын тазалап алат дагы бир сейре, кислотностун түшүрүп алып, кайрадан иштеп кетет. Дагы 1 жыл 2 жыл башыңарда оорутпайт. Анан сиз айткандай баягы бир эле көңдө эмес, чөптө, баягындай сабиздин калдыктарын, ашказан неме, ашкабактын калдыктарын ошолорду берсеңиздер, булар жакшы неме болот. Разнообразный тамак ашты жакшы көрөт. Адам сыяктуу. Азыр мен кеп ушунчалык зерикселдин иши экен бул. Салып коесуң болду, башың оорубайт. Суусун да берип тур.
Жайдың күндері суғарып эле коюш керек. Болду. Баттан сууду жайындасы сууну жакшы көрөт. Хлор суу иштетпейсиздер. Жөн эле агын суу бар го. Ошону иштетесиздер. Мүмкүн болушунча хлор суу сеппеш керек. Хлор суу сепкениңерде бул бирден экиден күнүгө кырылып, акырып барып туруп эч нерсе калбайт. Кыймылдабай албайт. Жок болуп кетет да. Хлор суу сеппеңиздер. Ошол Жайындасы ачык жерлерге карай берсек болобу же? жайындасы ачык жерде сарайда кара дегенин себеби бул ультра светтен өлө коркот да. Денесин кадимкидей баганда чызыратып күйдүрүлөт. Бунда жүн жок да. Бунун териси да жука. Күндө күйүп кетет. Ошон үчүн сарайда бактыла деген себеби ошол. Сиздердин сөз жылаңдар өзгөчө сөз жыланбы же кадимкидей могу иштеп жүргөн жерде? Бул неменики? Калифорниядан келген гибридный сөз жан. Дождевойдон бөлөк да бул. Гибридный. Бул чоңураак болобу, Бул вообще кичине болот. Кичине болобу. Наоборот, кичке болот. Мындай арык болот. Үшүгөн кезде топтолуп болот. Значит, температурасын көтөрүш керек, айтып коеюн ошону. Үшүгөн кезде топтолуп болот да, мындай жийдирип. Эгерде багана ысык нормальный температурасы иштеп аткан болгондой көргүңөр келсе, булар аябай чозулат. Мондай болот, чозулуп узун болуп алат. Значит, иштеп аткан болот да. Нормально, значит, среда чёткий. Анан эме кылып атканда бизден алып коробкага салып, эме кылып атканда ошол жерде баягы уруктук сөлжанда дагы өтүп кетет да 5-6 чоң сөлжан. Ошо чоң сөлжандан 5-6 тересиңер дагы жаңы субстратка салып туруп, карап тургула. Эгерде бардыгы кирип кетсе, значит нормально, жакты да. Кирбей үстүндө туруп калса, кайра алып туруп башка көңгө салыш керек. Значит, бул көң жакпады да, бир нерсеси бар. Химиясы барбы, же аммиак кала бергенби, ошо жакпайт. Анан эптеп бир 2 ай бакканыңардан кийин, эгерде уруктук алгандан кийин, бак кып-кызыл болуп, көп болуп чыгат, андан кийин чоң көңгө салганда именно мен айткан методду колдонуп, бир сыйра текшерип алган көңгүңөрдү. Кирип кетсе эле ар жерге салыла да, бир жерге эмес. Тияка 3-тү, бияка 4-тү, бияка 4-тү карап турсаңыздар, барды кирип кетсе, ошол жакка жибергиле. Мен дагы ошондой кылам. Жаңы көң келет, же болбосо сөлжанды салып алып туруп ошо көңгө апарамын. Акырын бир жерде баклажка менен суулап турам, ошого салам, карап турам, сөлжан кирди, анан ошону давай жүктө деп анан алып келтирем. Ошондой экен да, эме Аягы сууду. Ошо көңгө аралаштырып койгон, ошо баягы эмне жесе ошого аралаштырып койгон, судан өзү ошонун